Siz Cesur Alimdar oğlusu bu? Menmin. Bu sizge. Cesur, bul sağa geldi. Сага таштап кетти. Ооба, шашылып аткан экен. Жаман кабарбы? Cesur. Алло, Рыфат ага. Шашылыш, бул жакка келчи. Сүйлөш керек болуп калды. Шашылыш, өтө шашылыш. Маанилүү нерсе. Ооба. Сүйлөшүп алышыбыз керек. Макул, күтүп атам. Кантип байганыңды билем Алемдар оолу. Сырыңды полиция билбесин десең, бүгүн саат 2-де төмөндө жазылган дарекке кел. Сүйлөшүп макулдашалы. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır karanlık, hep doğunca gün. Ушундай бир учурда жашообузга кирдиң дейсиң. Ар ким ар жерге чачырап турганда. Сага кантип жумшак уя куруп бере алабыз, эч биле албайм. Эмне кыларымды билбей турам. Kim bu? Sen tanıganlardan mı? Орхан Селимли. 5 жыл мурда кийинчерээк көнөктөш болгон инвестиция фирмасында иштейт болчу. Бардык быкы чыкыбызды билет экен да. Иштен куулгандан кийин ачуусун бизден чыгаргысы келген го. Анан эмне кылайын дейсиң? Рыфат ага, оолу колунда бизге каршы эмне бар? Бизден каалаган эмне, аны да билишибиз керек. Эгер айтканы туура болсо,
Тиги документтер полициянын колуна өтсө, анда жаман болот. Анын максаты полицияга билдирүү болгондо качан эле билдирмек? Көрөлүчү канча акча сурар экен? Sen kimsin? Эмне дартың болсо мага айт. $500.000 lira. Эгер каалаган акчаны бербесе, Жесур да Дарктын полицияга айтып берсин. Сендеги документтердин ошончолук баалуу экенин кайдан билебиз? Балким алдап аткандырсың. Эртең акчаны күтөм. Дал ушул саатта ушул жерде. Бул күндө мынча акча табуу мүмкүн эмес. Жесур Алемдаров үчүн мүмкүн эмес деген нерсе жок. Муну аны менен иштеп жүрүп жакшы баамдагам.
Атаке, кош келдиң. Аха, көпөлөгүм эшиктен тосуп алчу болуптур го. Жаным. Сени менен бөбөк жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Hoş geliniz. Эмне болду? Бир күн болбой жатып мурдуңдун курту түштүбү? Жасагандарыңдын жазасы оор болуп атабы? Siz ойлогондой эмес, бирок аябай кыйналдым. Себеби биз Жахидеге ачууланганыбыз менен ал бөбөк жазанын ролун аткарбаш керек ата. Ага апасы керек. Өтө кичинекей, апасынын сүтү керек да. Керек болсо болгондор. Аны зордук менен тартып алдыкпы? Аял өзү алып келип берди, эмне кылалы? Мен ал муну акча үчүн жасады деп ойлоп атам. Ансыз да Гулиен максаты бизден акча өндүрүү да. Карасаңар, бир тутам акча берип койсоңор эле өзү жүгүрүп келет баласына. Эмне болгон чакта да бул бөбөктүн апасы тиги аял. Эң туура жол алардын чогуу болуулары. Жакшы, макул, чалгыла келсин. Атаке, чындап туура чечим кабыл алдыңыз. Дароо чалайын, э? Рыфат ага, полицияга бара албайбыз. Канча кааласа беришибиз керек. Мындай кишилерди жакшы билем, Жесур. Билегиңди сунсаң чыканаңды жулуп алышат. Макул, анда акчаны берип үнүн чыкпас кылалы. Рыза, шашылыш болбосо маанилүү бир нерсе жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Билем. Тиги келе сонун сени опузалап атканын угуп калдым. Уксаң, бул биздин маселебиз. Сен буга кийлигишпесең өтө кубанычтуу болом. Кеч болуп калды. Кийлигишип алдым. Ал шантажчыга 5 тыйын да бербе. Ал айткан документтерди алдым. Кантип алдың? Эртең менен кокустан сүйлөшкөнүңөрдү угуп калып, балким жардамым тийип калар деп артыңардан аңдып бардым. Анан тиги Орхан деген неменин артынан түштүм. Ойлонуп олтуруунун кажети жок. Бул маселе чечилди. Рахмат, Рыза. Карасаң, мен чоң балейден кутулдум. Сага да бир жолу карыздар болдум. Эч нерсе эмес. Gel, gir. Баланы алганы келди деп ойлоп атсаң, куру жалак каласың. Зафер ушул үйдө чоңоет, макулбу? Менин уулум корлууда болуу үчүн төрөлдү. Таксин атанын сага бир сунушу болот. Ошону укпай туруп бир чечимге келбей турчу. Жакшы экен. Угалы анда Таксин атанын сунушун. Бирок баштан айтып коеюн, эч бир сунуш уулумдун ушул жерде чоңоюшунан дагы маанилүү болбойт. Ошондой болот деп ким айтты сага? Кандайча? Ата? Биз эмне деп сүйлөштүк эле? Сухан. Могу аялды карасаң. Мунун бала чоңойто турган алы барбы? Бирок баланын апасы ушул да. Жакшы экен анда. Апасы болсо баласын колуна алат да, аны ушул жерде көз алдыбызда карайт. Андай болбойт. Мен мындай нерсени кабыл албайм. Сенден эч ким эч нерсе сураган жок, Жахиде, унчукпай отур. Бирок атаке, бул аял бизди коркутту го. Ал тургай опуз алады. Эми кантип аны менен бир үйдө турабыз?
Seni kantip kirgizsem, ana da dal ошондой киргизип алам. Бул баланын төрөлүшүнө себепкер болгон сен эмес белең. Анын апасынын жанында чоңоюшун каалаган да сен эмес белең. Мына келди апасы. Сага да айтып коеюн, угуп тур. Бул жерде менин эрежелерим гана өтүмдүү. Үнүңдү бийик чыгарып сүйлөбө. Эгер бир куйтулук кылчу болсоң, жазаңды өз колум менен берем. Үнүңдү ушундай кысып коем, ой дээрге чаман калбай калат, түшүндүңбү? Абдан жакшы түшүндүм, Таксим бей. Жакшы. Анда барып ылдый жакка түш. Рейхан сага бир бөлмө даярдап берет. Кана бол. Сизге чоң рахмат. Бул жолкусунда эшикти кагууну чечтим. Сен тиги тез жогол үйдөн, болбосо полиция чакырам. Бул ишти жакшылап улантайын десең үйүңө бекем кулпу салышың керек. Каалаганың эмне? Документтерди алып турсуңар. Эгер көчүрмөсү барбы деп сураганы келсең айтып коеюн, жок. Мени тынч койгула. Көчүрмөсү жок дечи. Кандай шалакысың? Канткенде да аны сен үчүн мен жасап койдум. Акчаны эч ойлонбой туруп берип атканына караганда ал документтер Жесур үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан андан дагы көбүрөгүн сурайсың. Сен анын кишиси эмессиңби? Суроо берип эмне кыласың? Айтканымды жаса. Экөөбүз тең кургак чыгабыз бул иштен. Өнөктөшүм. Бул бейшик эмне турат бул жерде? Акырын. Уулумдун тынчын алба. Уулум деп калганын карасаң, сен арамза, куу, уяты жок аялсың. Буларчы? Тийбе баламдын буюмдарына бер мага буларды. Жахиде ордуна коюп кой. Таксим бей алардын баарын колдоно береримди айткан. Мени ук. Бул жерде калууңа Таксин ата бир аз тынчтансын деп эле макул болдум. Көнүп калба, аз күндө бул үйдөн да кетесиң жоголуп. Макул жаным, макул. Сен барып башка жакта кыялдан. Эгер чындык менен беттешкиң келсе, ушул жерге келе бер, тосуп алабыз. Аябай өкүнөсүң. Кана бара кой, бар, көрөбүз, көрө жатарбыз. Кудайым ай. Бул аялды үйгө киргизгениң туура болду. Ансыз да башаламан болуп атабыз. Иштерибиз жакшы эле тизгинден чыкты. Бала үчүн эң жакшысын кылалы дедиңер, эң жакшысы ушул да. Чын эле сенин оюң ушундайбы? Башка эч кандай максатың жок, ошондойбу? Бул бала Жахидага сөз берген үчүн бул дүйнөгө келди. Ар бир ата-эне баласына сөз берет. Ага жылууя, үй бүлө берүүгө ата-эне милдеттүү. Өз убагында мага ал сөздү бергендер кайрылып карап койбой кетип калышкан. Адамдардын канчалык ырайымсыз экенин эң кыйын жолдо үйрөндүм. Аталарынын, апаларынын күнөөлөрүнө балдары жооп бербеш керек. Ошондуктан балаңа аткара албаган ишиңди убада кылба. Биз да корлуудаа боло туруп бул балага сөз берген болсок, эмне болгон күндө да сөзүбүзгө турушубуз керек.
Zafer кандай болгон күндө да ушул чатырдын алдында чоңоёт. Жесур ага, мен сиз менен бир нерсени сүйлөшөйүн деген элем. угуп атам Ширин, кел. Сүйхан жөнүндөбү? Жок. Бирок ооба десем деле болот. Менден бир нерсе жашырып жүрөт, ошондойбу, айтсаң? Атам чалып атат, кечиресиз. Токто бир мүнөт. Шашылыш болбосо анан жооп бер. Айтып берсең, сураныч. Макул, тиги Сүйхан негизи сизди дагы деле сүйөт. Ажырашууну кабыл алып аны аябай капа кылдыңыз. Ошо, балким байкабай жүрөсүзбү деп айтып коеюн дедим. Менимче сизди кечирим сурайт деп күтүп жатат. Ушул элеби? Жүрөгүмдө өйүп жүргөн. Канча күндөн бери айта албай чегимден чыгып кетемби деп мына ушинтип чыдай албадым. Ордумду билбей орой сүйлөсөм кечирип коюңуз. Жесур үйдөбү? Келиңиз, кириңиз. Жесур. Эмне болду дебейсиңби? Тынччылыкпы? Орхан чалды. Угуп атам ата. Кандай болмок эле? Ичим бышып кетмей болду. Мени эмнеге мындай абалда калтырдың ата? Айтып албайын деп оозумду араң кармап жүрөм. Адамдардын жүзүнө карагыс болдум. Ата, айтчы, ким бул киши? Балким бир чарасы табылып калар. Бул кишиден ушунчалык коркот экенсиң, мунун өтө коркунучтуу экенин билип туруп, кызың менен бир чатырдын алдында жашашына кантип көз жумуп атасың ата? Суранам ата. Бир айласын тап, андан кутул. Мен чыдай албайм буга. Таксимбейге жолгот элем. Сизди күтүп атат, кириңиз. Жахиде, бул жактасыңбы? Бүлент, азыр эч кимге эч нерсе айткым келген жок. Сиркем суу көтөрбөй турат. А сен эмне кылып жүрөсүң? Мындан ары балам экөөбүз ушул жерде болобуз. Таксимбей аталык кылды. Бизди ара жолго таштап койгон жок. Кудайым ай. Бүлент бей келди. Келсин. Кечиккен жокмунбу? Сиз чалар замат чыктым. Жок, кел отур. Сен эмне турасың ал жерде түркүктөй болуп? Чыгып эшикти сыртынан жаап кой. Ого бетер кызыга баштадым. Мынчалык шашылыш эмне? Жаңы фирма курган атам. Ошондойбу. Кут болсун. Кол куушуруп отуруп калбаганыңыз өтө жакшы. Оолум, эмне деп атасың? Таксин корулуудааны жок кылып оңой эмес, көрсөтөм баарына. Түшүнүп турам. Анда мен эмне кылышым керек? Жаңы фирмамдын өнөктөшү болосуң. Азырынча сыр бойдон калсын. Ооба. Мен болсо бул жакшылыгыңыз үчүн Менин тыңчым болосуң. Теги фирмада болуп жаткандарды билдирип турасың. Жесур менен Корхан эмне сүйлөшкөнүн бардык болгондорду мага төкпөй чачпай айтасың.
Сүйлөштүк. Жарайт. Алло. Саламатсызбы, мен Сухан Корлуда. Бүгүн кабылдамага жазылсам болобу? Жок, дарыланбайм. Операция жасатам. Макул. Макул, чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Сухан? Эмне болгон операция? Эмне болуп атат? Рыфат ага. Бул төлөмдү бул жолкусунда атайы берип жатканыбызды баса белгилеп өт. Эгер дагы бир жолу опуз алуучу болсо, биз да өзүбүздүн эрежелерибизге таянаарыбызды айта бар. Макул. Эмне болуп кетти? Мен чыгышым керек, Жесур айтып берет. Тиги акмак дагы телефон чалыптыр. Колунда документтердин көчүрмөсү калган экен. Ошондойбу? Ошондой. Сухан, сенин акылың жайындабы? Сен кантип барасың мындайга? Мындай жамандык кылышыңа жол бербейм. Чынында аны дүйнөгө алып келүү жамандык. Натыйжада муну өзү каалаган жок да. Аны дүйнөгө алып келүү, алып келбөөнү сен чечпейсиң. Өзү келатат. Болду, кеч болуп калды. Байке, суранан басмырлаба. Суранан басмырлаба. Каалабайм. Бул эки согуштун ортосуна бул баланы алып келүүнү каалабайм. Бактысыз бала чоңойткум келбейт. Эми сен бакшы болдум дечи, Сухан, ушундайбы? Кайдан билесиң бул баланын бактысыз болорун, Сухан? Атасы менен апасы бири-бирин жек көргөн бала кантип бактылуу болмок эле? Жесур сени жек көрбөйт. Ал дагы деле сени сүйөт. Сен дагы сүйөсүң. Жок. Сухан. Суранам. Муну дагы бир жолу ойлонуп көрчү. Ук, өкүнүп каласың, карындашым. Билем. Билем, бирок баары бир өз билгенимди кылам дебейсиң, ошондойбу? Уксаң, аябай өкүнүп каласың, Сухан. Суранам, бир жолу суранам. Байкеңди угуп койчу. Бир жолу. Алдырба, Сухан, алдырба. Мындан кийин башка акча бербейбиз. Жесурбек кийинки жолкусунда мынчалык жомарт болбойт. Кабарлап коеюн. Аны документтерди урдатаардан мурун ойлонуш керек болчу. Дагы Кудай жалгап камданып алган экен. Кыжалат болбосун. Кийинки жолкусу болбойт. Буюрса. Көкме ачып кара. Акчаларды эсептебейсиңби, келесо? Акчаларды бөлүшелеми, өнөктөш. Бош го бул, бош. Келесо, ичине эмне караган жоксуң? Бош экенин билгем. Эмне деп атасың сен? Мени шылдыңдап жатасыңбы? Өлтүрөм сени азыр. Рыза, жигиттин жакасын кое бер.
Орхан, сен бул жакка кел. Cesur. Бул жерде эмне болуп атат? Эмне болуп жатат? Тактеке ойноттук бир аз. Опузалаган киши да жок болчу. Булардын баары сыноо болчу. Бирок сен өтпөй калдың. Эмне сыноо? Ишеним сыноосу. Мен сенин эмненин артынан түшкөнүңдү билүүнү кааладым. Мына билдим. Cesur, түшүнүп турам. Боорукерсиң. Бирок бир кара ниети болуп жүрбөсүн. Бул кишиге канчалык ишенесиң? Ишенбейм. Бирок текшерип көрөлү. Чынчылбы, жалганчыбы, ишенимдиби, эмнеге мени айланчыктап жүрөт, эмненин артынан түшкөн, булардын баары жакында ортого чыгат. Сен кыжалат болбо. Кандайча? Кандай планың бар? Аны 3 жолу сынайм. Биринчи баскыч. Мага келип кеткен почтанын колуна тиеби жокпу? Cesur Alemdar oğlu. Мен. Бул сизге. Бөлмөмдү тинтип жүргөн киши кандай кылат мүмкүнчүлүктү көрөөрү менен? Кызыгып атышы мүмкүнбү же мага алып келип береби? Cesur, бул сага келди. Сага берип кеттиби? Ооба, шашылып аткан экен. Экинчи баскыч. Бирөөнүн колунда мага зыян берчү, бирок баасы кымбат бир нерселер болгонун билди дейли. Кийинки кадамы кандай болот? Эмне кылды? Сен айткандай болду. Бизди угуп алган экен. Артыман аңдып келди. Анан Орханды аңдып үйүнө кирди. Болду анда. Кийинки суроо. Документтерди таап алса эмне кылат? Полицияга алып барабы же менден акча өндүргөнгө аракет кылабы, ошону билебиз. Көрөбүз. Сен айткан документтер мына. Рыза, моюнга алышым керек. Мени таң калтырдың. Сенден шектенгеним үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип аткам. Сен жөнүндө жаман ойлогонума өкүнүп жаткан учурда Cesur. Азыр эле эмне болгонун билесиңби? тынччылыкпы? Орхан чалды. Эмне деди? Рызага барыптыр. Бир нерсе сунуш кылыптыр. Акча үчүн эмнелерди кыла ала турганыңды көрсөтүп койдуң. Канчалык ишенимсиз чыккынчы киши экениңди далилдедиң. Мен сени өлүмдөн алып калдым. Өлүп кала жаздадым го. Карызыңды ушинтип төлөйсүңбү? Артыман иш уюштуруп, тузак куруп. Мени өлүмдөн алып калганыңда театр беле, Рыза? Сен уюштурдуң беле ал ишти? Үйүмө кирип ишенимге ээ болуу үчүн. Кудай жазаңды берсин. Адамдар жакшылыкты көрө албас болуп калышкан экен. Бирөө үчүн өзүңдү коркунучка кептебеш керек экен. Мен сага үйүмдү ачтым. Сага ишендим, сага иш бердим. Кимибиз жакшылыкты билбей жатабыз. Көп жолу жардам бердим го. Менин эмне жашоого укугум жокпу? Канча жылдык өмүрүм калды, кайдан билем? Мен да адам сыяктуу жашагым келет. Күнөөбү? О болу адам сыяктуу аракет кылууну бил. Андан кийин каалаганда жашай бер. Бошсуң. Антип, акчасы жок бошсуң дей албайсың Алемдар оолу. Чөнтөгүң тешик болсо кул болгондон башка аргаң жок. Сен да мени өзүңө кул кылып жүргөнсүң. Эми менден ыраазычылык күтүп атасыңбы? Ой, муну карасаң жооштон жоон чыгат дейт. Токто ага, токто, тынчтан. Мен мындан ары кул эмес, төрө болгум келет. Сен менин ордумда болсоң эмне кылмак элең? Жок, сенин кылганыңды кылмак эмесмин, анысы анык. Айтууга оңой албетте. Мени антип караба. Жашооңдо жокчулук көрдүң беле, Жесур төрө? Жокчулук көрдүңбү?
Seni çarбамды экинчи көрбөйүн. Эмне кылсаң кыл. Каяка кетсең кет. Мындан ары көзүмө көрүнбө. Дагы өкүнөсүң Алем Дарооло. Бир күнү мага адилетсиздик кылганыңды түшүнөсүң, бирок өтө кеч болуп калат. Кана тууганым гана, жолуңду улант. Менин сага окшогондор менен ишим болбойт мындан кийин. Жесур, 2 сааттан бери чалып атам, каякта жүрөсүң? Укпай калып турмун, эмне болду? Суханга тоскоол болушуң керек. Тынччылыкпы Корхан? Суханды эмнеге токтотом? Ал кош бойлуу. Суханын боюнда бар.
Суранам, эч нерсе болгон жок деп айт. Эч нерсе болгон жок деп айт, суранам. Алдырган жокмун деп айт. Алдырган жокмун де, суранам, Сюхан. Сен мага айтпай туруп мындай нерсеге барышың мүмкүн эмес, кыла албайсың. Ишенгим келбейт. Ишенбейм. Алдырган жоксуң, туурабы? Алдырдым. Қоя тұрсаңыз. Мен алдырбайм. Сени өмүрүмдүн акырына чейин кечирбейм. Бул кылганыңды эч качан унутпайм.